2018 жылдын 1-марты Манас аба майданынан учуп чыккан учактын бир кыймылдаткычы иштебей калып, аэропортко кайра конгон. Бул самолеттогу жүргүнчүлөр тартып интернетке жүктөгөн видео. 1 марта 2018 года я посадил вот этот самолет Avro RG-85, самолет английского производства с одним отказавшим двигателем. Дмитрий Палашкин жогорку категориядагы учкуч, Тезжет авиакомпаниясынын аба кемесинин командири. Ал мына ушул Евроджет чакан учагы менен Бишкектен Баткенге карай учуп чыгат. Бортто 96 жүргүнчү болгон. Айтымында кырсык орун алганда өзүн токтоо кармап, бардык эрежелерди өз убагында аткарып абалдан чыккан. 4 кыймылдаткычтын бирөөсү иштебей калган учурда самолет 6000 метр бийиктикте болгон экен. Учактын Бишкек шаарынын Манас аэропортунан учуп чыкканына болжол менен 15 мүнөттөй убакыт өткөн. Учкучтардын айтымында негизи эле учакты башкарып бир гана жөнөкөй каттамды ийгиликтүү ишке ашыруу бул чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ага жогорку деңгээлде моралдык, физикалык жана психикалык жактан даярдыктан өтүш керек. Мен азыр жөнөкөй гана учакта отурганда башкача сезимдери болуп атат. Бул жөнөкөй гана машина эмес. Бул жердеги мына ушунча сандаган тетиктеринен башың адашат. Учакты аэропортко ийгиликтүү кондуруп, 96 адамдын өмүрүн сактап калды. Эрдик көрсөтүш үчүн адегенде күчтүү дух, темирдей бекем эрк керек. Мекендешибиз Дмитрий Палашкин мына ушундай сапаттарга ээ экенин өлкө башчысы баса белгилеп, аба кеменин командирине эрдик медалин тапшырды. День начинался как обычно, это был наш обычный рейс. Күн адаттагыдай эле башталган. Күнүмдүк эле каттамдардын бири болчу. Баткенди көздөй учуп чыкканбыз. Эртең менен Ошко бир каттам жасап келип, кийинкисине чыктык. Бардыгы өз нугу менен жүрүп жаткан. Тиешелүү бийиктикке көтөрүлгөндөн кийин эле бир кыймылдаткыч иштебей калды. Биз аны дароо өчүрдүк. Уну айдап баратканда деле билесиң, бир нерсеси бузулса эмне кылыш керек экенин. Бул жерде деле процедуралар дал ошондой. Понимаете? И если вы, машину, да, то есть если вы водите вот там, как вы водите машину, вы знаете, что в ней надо делать. Также и здесь есть свои процедуры. Бул болсо Баткен облусунун Кереге таш айылындагы кайрак жерге суу жеткирүү иштеринин жүрүшү. Ири долбоордун демилгечиси жергиликтүү тургун Мурзапаша Маматов. Долбоорго ылайык айылдын четинде 8 чакырымга жакын ирригациялык канал курулган. Суу бир тоодон экинчи тоого алынып өтүп, кылымдар бою суу көрбөгөн 40 гектар жерге сугат суу жеткирилип, өздөштүрүлгөнү турат. 1 гектар багарный жерге караганда 1 сотык суу барган жер илгери турат. Ал элди багат. Ушуга жардамдашып, сөз кошуп, иши менен жардам бергендердин баардыгына ыраазычылык билдиремин. Эми тынчылык, аманчылык болсо мындай иштер алдыда дагы көп болот. Бул ири долбоорду айылдыктар өз күчү менен ишке ашырып, бардык жумуштарды ашар жолу менен жасашкан. Жумуш оңой болгон жок. Кыштын күнү тонналаган темирлерди тоонун бооруна чыгарып, цемент куюп, суу түтүгүн алып өткөнгө чоң күч аракет, талыкпаган эмгек керек болду. Долбоордун автору Мурзапаша Маматов даңк медали менен сыйланды. Сыйлыкты президент Сооронбай Жээнбековдун өз колунан алды. Азыр көп жерлерде канал эмес, арык казбай атышат. Жамыр жасып үйлөрдү каптап. Кээ бир жерде казып койгон каналдар казылбай турат. Мамлекет казып берет деп. А булардын өзгөчө канал, булар түз жердеки эмес. Бул тоонун боорунда көрдүңүздөр. Тоонун боорунда аска зоодо ошол аскаларды, таштарды кесип, ташты түшүрүп, ошол бийик жерге бетон менен арык салышты. Чоң арык салышты. Нефёдова Ирина Васильевна, Баткен шаарынын Бөгөнбаев атындагы орто мектебинин мугалими. Ирина Нефёдова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген жогорку наамга татыды. Ирина Нефёдова сыйлыгын алып жаткан учурда анын үй бүлөсү салтанаттуу аземди теледен көрүп отурушту. Алар апасынын көп жылдык талыкпаган эмгеги бааланып жатканына ыраазы. Аз толкунданып отурабыз. Телевизордон вручение кылганда президент ошо азыр кыргыз эмгек сиңирген мугалимдин наамына вручение кылдык. Биринчиден куттуктайм апамды. Ирина Васильевна 50 жылдан ашуун Баткендин мектептеринде башталгыч класстын мугалими болуп иштеп келет. Анын көптөгөн кесиптештери башка жактарга көчүп кетсе да, ал өрүк зарлуу Баткенде калып, дээрлик бүт өмүрүн сүйгөн ишине, окуучуларына арнады. Эң жогорку мамлекеттик сыйлыкка ээ болуп каларын күткөн деле эмес. Мынтип эмгеги жогору деңгээлде бааланганына абдан кубанып турат.
Надо дать знания, научить читать, писать. Башынан мугалимдик кесипти тандадым. 55 жыл ичинде канча деген балдарды уядан учурдум. Өмүрлүк жолдошум кыргыз, 3 уулум, 3 келиним, 10 неберем бар. Баткен менен жүрөгүм бир, сүйүүм чексиз. Анан кайда кетмек элем. Жастарға билим берүүдөн өткөн, бал нерсе жок деп жашаган Ирина Васильевна Нефедова бар. Мына отурат арабызда. Ирина Васильевна 50 жылдан ашын Баткенди мектептеринде башталгыч класстын мугалими болуп мына иштеп келе жатат. Ирина Васильевнанын көптөгөн кесиптештери, чогуу жүргөндөрү башкага көчүп кетсе дагы бул киши эч жака кетпей, ошо Баткенде биздин балдарга мына сабак берип, тарбия берип келатат. Мугалимдин ыйык миссиясы мына аткарып келатат. Жогорку сыйлыкка татыган адамдардын көпчүлүгү жөнөкөй, бирок ардактуу кесиптин ээлери болушту. Өлкө башчысы мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон ар бир жарандын өлкө үчүн жасаган эмгегин өзгөчө баалады. Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгаралса. Кыргыз Республикасынын баатыры ардактуу наамы каза болгондон кийин коомдук жана мамлекеттик ишмерлер Төрөбай Кулатовго жана Султан Ибраимовго ыйгарылды. Сыйлык алууга алардын уулдары жана кыздары келишкен. Ак Шумкар өзгөчө белгисин тапшырып жатып, президент Сооронбай Жээнбеков Төрөбай Кулатов менен Султан Ибраимовдун мекенге кылган кызматы, кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө кошкон салымын өзгөчө белгиледи. Конечно, мы испытываем чувство глубокой благодарности нашему президенту за то, что он отметил заслуги Султана Ибраимовича. Кыргыз маданиятына опол тоодой эмгек сиңирип, улуттук өнөрдү бийик деңгээлге көтөргөн бир катар жарандарыбыз 2 жана 3 даражадагы Манас ордени менен сыйланышты. Алардын арасында белгилүү актриса Жамал Сейдакматова, атактуу комузчу Самара Токтаконова, кыргыз эл акыны Адырбек Алымбеков жана кыргыз элимин өркүндөтүүгө ири салым кошкон көрүнүктүү окумуштуу Мухаммаджан Мамасаидов бар. Президент алардын да эмгегин өзгөчө баалады. Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардактуу наам берилсин. Заманыбыздын залкарлары, адабият жана маданият өкүлдөрү болгон бир катар жарандар да жогорку мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Улуттук адабиятка зор салым кошкон, мыкты адабий чыгармаларды жараткан жазуучу Кубатбек Жусубалиев, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, акындар Карбалас Бакиров жана Абдыжапар Эгембердиев Кыргыз Республикасынын эл акыны деген ардактуу наамдарга ээ болушту. Эми ал албетте бул чыгармачылыкка түрткү болот. Мурдагы чыгармалардан дагы бир жакшы чыгармаларды бергенге аракет кылат деп ойлойм да ар бир адам. Мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарууда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен түздөн-түз иштешип, колдоого муктаж болгон жарандарга жардам көрсөтүп келаткан жарандар эске алынган. Алардын арасынан Шекербек Кучкачев, Сапарбек Муратов жана Эринис Мыктыбек уулу тууралуу президент баса белгилеп айтты. Алар өлкөдөгү социалдык жактан колдоого муктаж адамдар менен түздөн-түз иштеген активдүү инсандар. Бул эми биз үчүн, биздей майыптар үчүн өтө кубанычтуу. Себеби дегенде мамлекеттин, Кыргызстандын президентинин колунан сыйлык алыш үчүн сыймыктануу бул өтө сыймык. Ден соолук бар болсо, биздин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын дагы бир көйгөйү көп. Ошол көйгөйлөрдү акырынан чечилип келатат. Дагы чечилсе. Мына ушуга катар эле улут саламаттыгына кам көргөн дарыгерлерге, спорт тармагынын өкүлдөрүнө, маданиятка салым кошкон жарандарыбызга, эл биримдигине, улуттар арасындагы ынтымакты чыңдоого салым кошкондорго, күнү түнү мекен сакчылыгында турган аскер кызматчыларына, өзгөчө чек ара кызматкерлери, мындан сырткары журналисттер, аймактарды өнүктүрүүгө салым кошкон мекендештерибиз сыйлыктарга ээ болушту. Сөзсүз түрдө колго грамота алуу же сыйлоо эмес, ошол эмгегиңди сыйлап, сен мыктысың деген сөз эле ошол мен үчүн сыйлык болчу. Бул жерде бир гана антка бекем туруш керек. Берген антка бекем туруп, бардыгын аткарыш керек. Алдыга ынтылууга түрткү бере турган мындай сыйлык болду деп эсептеймин. Мен колдон келишинче ушул биздин экономикабызды, биздин регионду өнүгүүгө, жалпы биздин илимибиз өнүккөнгө чоң салым кошконго мен даярмын. Өлкө башчысы сыйлык ээлерин дагы бир жолу куттуктап, бакубат жашоонун, келечектин, кубаттуу өлкөнүн бир гана тиреги эмгек экенин баса белгиледи. Өлкөбүздүн өнүгүүсүнө баа жетки салым кошкон мекендештерим отурасыздар. Адал эмгегиңер, таза ниетиңер менен өзүңөр абийир таап, жогорку мамлекеттик сыйлыктарына ээси болдуңуздар. Сиздердин баарыңыздарды ушу жогорку мамлекеттик сыйлыгыңыздар менен чын дилимден куттуктайм.
Урматтуу мекендештерим, ел үчүн жасаган эмгек эч качан жерде калбайт. Элдин эсинде, урпактардын сезиминде, тарыхтын барактарында калат. Эмгек адамынын кадыры бийик болсо, Кыргызстаныбыздын келечеги кең болот. Бакубат жашоонун, келечектин, кубаттуу өлкөнүн бир гана тиреги бул эмгек. Эмгек аркылуу гана биз өлкөбүздү дүйнөнүн алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошобуз. Өлкө эмгекчил, ак ниет мекендештерибиз бар болгону үчүн өлкөбүз өнүгүп өсөт деп баса белгиледи президент. Мамлекеттик сыйлыктарга жана ардактуу наамдарга жалпысынан 164 адам татыктуу болушту. Ак эмгектин үзүрү эртеби кечпи кайтып, эми мындан аркы аракет дагы өлкөнүн өнүгүшү, келечектүү жаш муунду тарбиялап өстүрүүгө жумшалса деген каалоо тилектер айтылды. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.